Күздүн келиши менен кышкы салаттарды жауу үчүн жашылча жемиштерди сатып алууну көздөгөндөр арбын. Бирок өткөн жылга салыштырмалуу помидордун баасынын 2 эсе кымбат болгону көпчүлүктү денароо кылууда. Помидор сатып алуу үчүн атайын Ош шаарындагы Тешикташ базарына келген Буурайла Султанова да чоң базарды кыдырып, сапаттуу помидор таппаган аз келгенсип, анын баасынын кескин өскөнүнө нааразы. Чириктери көп, жакшы пышпагандай, жылдагыдай жакшы эмес экен да. Баары бир алышка туура келет да, алабыз да. Помидорго болгон баанын өсүшүнө эмне себеп? Көпчүлүккө маалым эмес. Айрымдар буга жашылча жемишке болгон суроо талаптын көптүгү себеп десе, башкалары бул жылы помидорго массалык түрдө оору жуккандыгын айтышат. Былтыр помидор 5 сомдон болгон, түшүмү жакшы болгон. Бул эли куртка байланыштуу. Түшүмү азыраак, бирок акчасы жакшы. 30 сомдон сатып атабыз. Алып сатарлар ушун курт биз кол күчүм сатып беребиз. Алып сатарлар ушу куртунан кыйналып атат, олар алыш кыйын болууда. Курт жеген, буларда курт жок, тазасы. Курт жегендер уже базарга сатылбайт. Тартпайт аны. Ал эми дыйкандар помидордун кымбат болушуна бул жылкы түшүмдүүлүктүн төмөндүүлүгү таасир эткендигин айтышат. Массалык түрдө помидорлорго оорунун жугушу менен түшүмдүүлүк гана азайбастан сапаты да начарлаган. Андыктан базарда помидордун баасы жогору экендиги дыйкандардын жакшы киреше тапкандыгы эмес, тескерисинче алардын чыгашага учурагандыгынын далили дешет жер иштеткендер. 2-3 дарыладык болбоду. Помидорлорду курт жеп, жалбырактары салапан болуп калды. Агромагазиндан дарап келдик, дәрілерин да таасир кылбай калды кыскасы. Эми мына көзүңөр көрүп турасыңар, ушу 25 сотук жерден мына 1,5 челек болсо 4 челектен гана помидор терип атабыз. Жылда бир агатыбыздан жарым неме тергенде эле эме болуп калчу эле. Мен эмес, бардык дыйкандар дагы ушинтип атат эми. Бир гана мен эмес, гектар эккендер деле бар. Ушу мамлекет тарабынан бир да жардам берген жок. Дары жер айдагандан, анан азот болсо да немелерден дагы да жер семиткичине жардам берген жок. Мынтип дыйкандар көңүлүнө көк таштай тийген көйгөйүн айтып жатканы менен, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн айыл чарба жана экология секторунун башчысы бул маселе тууралуу кабарсыз экенин, эч бир арыз түшпөгөнүн маалымдады. Помидор боюнча бүгүнкү күндө бизде эч кандай арыздар жок. Эми помидорду быйылкы жылы өзү погодадагы көрүп атасыңар, бир ысык, бир суук болуп туруп, ошонун натыйжасында деле баягындай курт кумуска көп деле түшкүдөй болуп атат да, менин оюмча. Себеби жетишерлүү деңгээлде биздин өсүмдүктөрдү коргоо инспекциясы бул боюнча күрөштөр жүргүзүп атат. Адистер өз ишибизди катырып жатабыз дегени менен дыйкандардын көйгөйү чечилбей келет. Карапайым калк бир канча убакыттан бери помидордун сапаты түшүп, кымбаттап жаткандыгын какшап айтып келсе да, эмнегедир тиешелүү кызматтагылар ушул күнгө чейин маселени чечүүгө аракет жасабаптыр. Эми кылган мээнети текке кетип, пайдасын көрбөй зыянына учураган дыйкандардын үнүн тиешелүү кызматтагылар колго алышабы же кимдир бирөөдөн арыз күтүп отура беришеби, аны убакыт көрсөтөт. Айгүмүш Зайырбек кызы, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.